Assalamu alaikum, ардактуу Багат KJ каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 2023-жылдын 23-декабрь күнү саат азыр 12-ден 1 өттү. Заказ түшкөн. Без коэффициент, без грузчик болчу. Азыр ошол заказга бараттым, кезибиз. Москвада погода ушундай. Бүгүн негизи суббота күн, суббота воскресенье негизи заказдар без коэффициент келди. Анан бүгүн негизи эртең менен туруп линияга чыгайын десек, фотоконтрол сурап калган экен. Машинанын жууртасына фотоконтрол өтүп, азыр менен линияга чыккан кезибиз болчу. Буга чейин бир заказ отмена кылганбыз. Долгу поездкада түшкөн болчу. Бережный подача болуп түштү. Заказга кетип калган. 5 мүнөт. Москвада ушундай погода. Негизи эки грузчик менен жумуш күнүнө негизи мындай. Бул күндөрү понедельниктен баштап пятницага чейин 10 000 таза калтырса болот. Эки грузчик менен. Анан бир грузчик менен жумуш кандай болуп жатканын точно билбейбиз. Эки грузчик менен иштейбиз. Bir tuğan inilme koyuz. Ошол азыр заказга кетип атабыз. Заказды алабыз, алып анан алып баргандан кийинки суммасын силерге көрсөтөбүз. Бул эч кандай грузчиги жок, эч кандай коэффициенти жок. Ошол биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып, лайктан балчайта басып кирип келиңиздер. Сиздер менен күнүгө Яндекс эки грузчик менен жумуш кандай болуп жатканын Москвада көрсөтүп берип турабыз туугандар. Жана эле айтып аткандай эле биринчи заказыбызды алдык. Поездканы басабыз. 14-15 мүнөт эле көрсөтүп. 14 мүнөт. 6,5 километр. Алып буйруса кетебиз. Жана эле айтып аткандай эле биринчи заказыбызды алдык. Поездканы басабыз. 14-15 мүнөт эле көрсөтүп. 14 мүнөт. 6,5 километр. Алып буйруса кетебиз. Так, уже geldik, verdik уже. 1083 deydi. Subota ушундай эле жумуш болот. Дадыр болуп кетти кысасы. Туугандар, дагы бир заказ түштү. Бирөө эки грузчик менен без коэффициент бензин түшө берди 11 километр алыстыктан. Эми жактанчы Барсовский прудудан берди да. Алматинская, жактанчы Борисовдон. Азыр ошол жака кетебиз. Биз азыр турган жерибиз Кузьминки метронун арткы тарабында турабыз, парк жагатачы. Азыр барабыз, эки грузчик менен барабыз. Алып барып, анан Улис Академикке ян келе жатат экен. Биз кеттик, всё. Азыркы заказды бергенбиз 2363 сом болгон, эки грузчик менен. Жарым саатта келдик. Азыр дагы бир заказ түштү. Данная подача болчу. Эки грузчик менен эч кандай коэффициент жок. Бүгүн суббота, воскресенье эч кандай мындай коэффициентти менен кармайын деп ойлоп атылгандар. Негизи ошондой суббота, воскресенье күндөрү эч кандай коэффициент менен бербейт. Так, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу Багат KJ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2023-жылдын 23-декабрь күнгө суббота күн. Biz saat 12'de жумушка чыкканбыз, көрсөткөнбүз. Негизи 6174 рубль 3 заказ менен болгон. Бул эми бизден Яндекстен түшкөн эме да, заказдардан болгон сумма. Плюс биз домой басып келе атканыбызда, домойду кайра өчүрүп туруп, жөн эле линияга чыкканбыз. Линияга чыкканда бизге бир заказ түшкөн. Ал заказ бизге 6000 акча берген туугандарымдагы. Меркартага мындай 6000 акча түшкөн. Плюс бизге 3-чү заказыбыз Москвадан 60 километр алыстыкта болгон учурда бизге деген плюс 3000 акча түшүрүп берген. Бул бүгүнкү карата эмелер. Плюс экинчи заказыбызда дагы 500 сом акча плюс бонусту кылып өздөрү түшүрүп берген клиенттер. Ошон менен общий бул жерде азыр 9,5 миң, бул жакта 6,5 миң. То есть 6,5 эмес, 6200 почти. Ошондо биз
Общий 15.100 же 15.200ге иштедик туугандар. Эми ондан кемитип койсун, мен сом солярка. Ошону менен 14.000 акча калды. Негизи мындай суббота, воскресенье күндөрү туугандар, ойлогоңуздар баягындай заказ аябай жакшы болот деп коэффициент менен эч кандай бербейт. Бул 3 заказдын биз коэффициенти жогалганбыз. Негизи коэффициент менен алганда эле биз 2 заказыбыз өзү 6.000 болмок. Мындай будный күндөрүчү. Бирок тилекке каршы бүгүн баардыгы эле ошондой без коэффициент болгон туугандар. Эми бунун баары Алланын буйругу менен ушундай. Алла насип эткен экен бизге ушундай бүгүн жакшы бир заказдар түштү. Алып иштеп келдик. Азыр саат 9:42 өттү. Биз үйдүн алдында турабыз туугандар. Жумушту жыйынтыктадык бүгүнкү болгон. Эсли каналга каттабадыктер болгон болсо, каналга катталып, лайктан балчайта басып, ар дайым биз менен бирге болуңуздар, группаларга бөлүшүңүздөр туугандар. Яндексте 2 грузчик менен жумуш кандай болуп жатканын сиздерге күн сайын сизге де факты көрсөтүп берет туугандар.